Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эфирде Саресеп, студияда адаттагыдай мен Мурат Жолукеев. Ал эми бүгүнкү биздин темабыз дүйнөдөгү эң бийик чокунун бири болгон Эверестти көздөй Кыргызстандан 7000 чакырым алыстыкты көздөй велосипед менен 7 мамлекетти кыдырып барып келген кыргыздын мекенчил жигити тууралуу сөз козгомокчубуз. Уруксат берсеңиздер, анда бүгүнкү студиянын коногу менен сиздерди тааныштырып өтсөм. Дурусбек Эрнусбек уулу, саламатсызбы, студиясы кош келиптирсиз. Саламатсыздарбы, рахмат. Чындыгында эле кыргыздар өзү биз тоого жакын калыппыз, жаратылышка жакын калыппыз. Бул биздин байыртадан тарыхыбызда, каныбызга сиңген нерсе да. Бирок сизге окшоп эле баягы велосипед менен баягы дүйнөдөгү эң бийик чокуш Эверестти көздөй аттанган жарандарыбыз өтө эле аста, себеби баарыбыз жакшы билебиз. Бул акыркы мезгилде жаштар айтмакчы трендке айланып атат. Альпинизм аябай өнүгүп атат. Анын ичинде биздин Кыргызстанда көптөгөн биздин жарандарыбыз Эверестти барып багындырып келип атат да, бирок алар тик учактар менен же болбосо башкача жолдор менен, учак менен барып атат да. Сиз велосипед менен 7000 чакырым жерди басыптырсыз да. Бул өтө чоң, менин оюмча бул ийгилик да. Өзүңүз деле карабылжан жигит экенсиз, демек кичинекейиңизден тоого жакын чоңойсуңуз керек. Ооба, жайлоодо эле өскөн жигитмин негизи. Демек бала чагыңыздан ошо тоого чыгууга кызыгып жүргөн адам экенсиз да. Ооба, бала чагыман эле тоого кызыкчумун, тоого жакынмын. Ошо качан айылга барсам деле сөзсүз тоого бир жолу чыгып келмейинче мындай эс албайм да. Бул жакта деле шаардап турсам деле улам аларчага барып, жозу ушул жакын жердеги тоолорго барып келип турам. Сизге эмне берет бул? Дем күч береби? Ооба, чындап эле мага дем күч берет. Таза абада басканда деле кан жүгүрүп, денең чымырканып, өзүңдү баягы жеңил сезип каласың тоодон кийинчи. Анан ал жакта кооздуктарды көрүп, эс алып, акыл эсиң деле тынчтанып калат да ал жакта. Бул жашоодо, жөнөкөй жашоодогу баягы ар кандай көйгөйлөр бар да, бизди кычалат кылган ойлор, ошол нерселерден арылып, жан дүйнөң тынчтанып, эс алып каласың. Анан ал жакта жүргөндө жакшы ойлор келет, идеялар келет. Анан келгенде ошолорду иш жүзүндө ашырганга аракет кылабыз. Демек, сөзүңүздү улай Кыргызстандын, биздин Ала тоонун тоолорун кыдырып жүрүп, сизге ушул идея келген экен да, мен эмне үчүн Эверестке велосипед менен барбашым керек деген. Туурабы? Ооба, ошентип айтсак да болот. Мен ушул тоолордо жүрүп, тоого көп чыккан байкелерди, альпинист агаларымды жолуктуруп, алар менен таанышып, анан ошолордон улам мага Эверестке баруу кыялы келген. Анан ошол кыял мени велосипед аркылуу, мындай айтканда, өзүнө алып барды Эверест. Эмне үчүн велосипед менен барайын деп чечтиңиз? Биринчиден бул ден соолук. Экинчиден шашпай, эл көрүп, жер көрүп, таанышып, каалаган жерде токтоп. Анан акыркы бир жылдан бери эле мен велосипед тээп жүрөм негизи. Акыркы убактар аябай мага велосипед тепкен жагып, велосипеддин үстүндө өзүмдү мындай эркин сезем да, учуп жүргөндөй эле сезем. Айылда кандай аттын үстүндө өзүңдү сонун сезген болсоң, шаарда велосипедде ошондой сезип калат экенсиң. Анан велосипед менен алыс саякаттарга чыкканды кыялданчумун. Башка туристтерди көрүп, бир жолу мен Франциядан келген жигитти көргөм. Кыргызстанга. Кыргызстанга келиптир да. Андан сурасам, бир жыл, бир ай болду деген да, жолдо жүргөнүнө. Ошондон улам ушундай узак саякаттарга чыкса болот турбайбы, көп өлкөлөрдү велосипед менен деле көрүп келсе болот турбайбы деген ойлор келген. Анан өзүм да саякатка аябай кызыгам, эл көрүп, жер көргүм келет. Ошон үчүн велосипедди тандагам. Демек, негизи эле жалпы сиз дени сак жашоону үндөгөн кыргыздын жигиттеринин бири экенсиз да. Өтө маанилүү суроо да. Мен да саякаттанды жакшы көрөм да, ошол себептен. Бирок биз учак менен жүрөбүз да. Сөзсүз түрдө виза алыш керек деген маселелер бар. Сөзсүз түрдө паспорт менен көргөзүп, кай бир жерлерге киргизбей коюшу мүмкүн да. Бул маселелер сизде кандай чечилди? Виза маселелери. Алдыдагы мамлекеттер жөнүндө сүйлөшөбүз, 7 мамлекет жөнүндө. Алгач бул идеяны ишке ашырыш үчүн эмнеден баштадыңыз да? Албетте эң биринчи даярдыктан баштадым. Алгач эле документтерин изилдеп, караштырып, сурап, ошол эле чет өлкөлөрдүн бул жактагы өкүлчүлүктөрүнө, элчиликтерине барып, ал жактан маалыматтарды топтодум. Жана Google менен азыркы ChatGPT ал жактан да сурап тактап, анан бизге эң зарыл болгон биринчи эле бул Афганистандын визасы экен.
Бул жактан баратканда, мисалы Казакстан, Өзбекстан, Тажикстандан өтүп атканда виза талап кылынбайт. Ооба. Андан кийин эле Афганистан болгон үчүн биринчи Афганистандын визасын бул жердеги посольствого барып, бир 3-4 күн убакыттын 3-4 күнүн ичинде эле даяр болот экен. Бул жактан аны алдым. Андан кийин калган визаларды, мисалы Пакистан же Индия, аларга электрондук түрдө тапшырса болот экен. Ошон үчүн ал өлкөлөрдүн визасын жолдо баратканда гана, чек арага жакындаганда 3-4 күн мурун электрондук түрдө тапшырып эле алып жаптым. Өтө кызыктуу болуп атат да, макул биз Борбор Азия мамлекеттерин айтпай эле коелук да. Баягы сиз Кыргызстандан чыгып Казакстанга кирдиңиз, Казакстандан Өзбекстан, Өзбекстан Тажикстан аркылуу Афганистанга кирип кирдиңиз да. Эми буяктагы чек араларда мен ойлойм сизди баягы түшүнүү менен кабыл алып өтүп аттыңыз. Афганистан биз үчүн баягы өтө жабык мамлекет, биз үчүн табышмактуу, сырдуу мамлекет да. Ал жерде сизди кандай кабыл алышты, коркунучтар жаралган жокпу, туудурган жокпу коркунуч жашооңузда? Албетте коркунучтар болуп атты. Чыкканга чейин деле коркуп жаткам. Бирок дайыма мен жашоодо деле коркунучтарга мындай каршы жүргөнгө аракет кылам. Жанагы сөз бар го, кээ бирлери кыргыздардын акыл сөзү дейт, кээ бирлери ким эле? Чыңгызхан беле? Чыңгызхандын сөзү деп айтышат. Мисалы, баштадыңбы коркпо, корксоң баштаба деген сөз бар да. А мен ошол эле сөздү бир аз өзгөрттүм десем болот, өзүмө ылайыктап. Баштадыңбы коркпо, корксоң дагы башта деп өзгөртүп алдым. Мен коркуп аттым, бирок ошол нерсе да баштадым. Качан баштагандан кийин анан менде коркуулар кете баштады. Мындай айтканда мен жолго чыктым, ошондон кийин коркуулар өзү барып жоголо баштады. Анан айта бериңиз. Афганистанга киргенде деле коркуулар болуп атты. Ал жерден Тажикстандын чек арасынан өтүп атканда мени баягы чек ара кызматкерлери карап таң калып сурашты да. Тажикстандыкы сурады. Сиз велосипед менен жүрөсүз. Велосипед мененби? Кыргызстандын желеги бар, кыргызча кийингенсиз. Бүт баары кыргызча, желек бар, калпак башымда. Анан кийин Кыргызстандан келатасыңбы деп таң калып. Анан Афганистангабы, жалгызбы депчи. Анан коркпойсуңбу дешти. Анан жок, эмнеге десем, бул жакка башка чет өлкөлүк туристтер дагы киришип, чыкпай калган учурлар болгон деди. Ошол учурда ичимен бир корктум. Бирок сыртымдан жок, корккон жокмун деп эле, мындай сыр берген жокмун. Анан чек арадан өткөндөн кийин чындап эле дагы бир жолу коркунуч ошол жерден да жоюлду десем болот да. Мындай бир кадам кирдим чек арадан. Ошол жерден коркунуч эмнегедир жок болуп кетти. Балким ал жерде кызматкерлер мени жакшы тосуп алгандан болсо керек. Кызматкерлер чек арада Кыргызстандан келатат экенсиң деп жакшы тосуп алышты. Турист экенсиң деп андан бетер жакшы тосуп алышты. Анан мусулман турбайсыңбы деп дагы да жакшы күлүп, жакшы мамиле кылып, сыйлай баштады. Чай ичебиз, суу ичебиз, курсаң кандай деп сурашкандан кийин дагы көңүлүм жайбаракат болуп, коркуу менден кетип калды. Ошондо Афганистандан Пакистанга чейин канча убакыт жүрдүңүз? Сиз аралап жүрдүңүз да, мисалы Афганистандын ишин. Ооба, Афганистан. Кабулга бардыңыз да. Ооба, бардык өлкөлөрдү, бир гана Казакстандан башка бардык өлкөлөрдү борборлор аркылуу өтүп аттым. Кабулда бир жума. Кабул мага абдан кызык болгон себебинен мен ал жерде бир жума калдым. Негизи эле менин эң кызыккан өлкөм бул саякаттын ичинде ушул Афганистан болчу. Баарыбызга эле кызык. Анан ошол Кабулду көбүрөөк кыдырып, изилдеп, ал жактын жашоо шарты, маданияты менен таанышыш үчүн мен ал шаарда бир жумадай болдум. Чындап эле күндө шаарларды кыдырып аттым, базарларды, ошондой эле баягы адамдар көп жашаган жерлерди көрүп, кээде таң калып аттым. Эми биз баягы Афганистан дегенде элечи маалыматтар көп болгондуктан баягы бизде өзгөчө башкача түшүнүк да. 19-жылдын аягында, 20-жылдын башында жашап аткандай. Анан талибандар басып алгандан кийин жашоо аякта өзгөчө бөлөк нукка бөлүнгөндөй сезилет да. Ошондой бекен чындыгында? Элдин жашоосу кандай экен? Негизи бизде көп туура эмес стереотиптер бар экен. Менин өзүмдө дагы. Мен дагы жана сиз айткандай аларды бир эски байыркы адамдардай эле элестетчүмүн. Бирок ал жакка барганда өз көзүм менен көрүп аябай таң калдым. Ал жакта деле укмуш өнүккөн кооз шаар экен. Элдер өнүккөн. Ал жакта деле биздикиндей торговый центрлер, кафе, ресторандар, заманбап жашоо жүрүп атат. Жашоо жүрүп жатыр. Демек, сиз андан ары Афганистандан ары Пакистанга кирдиңиз.
Ал жак кандай болду? Кандай кабыл алышты? Афганистандын тоолору, жерлери аябай кургак, таштуу. Бүт эле мындай айтканда бооз да. Мен Пакистандын чек арасына кирип, биринчи күнү жүргөндөн баштап эле таң калып баштадым. Мен ал жактарды Афганистанга эле окшоштурчумун. Көрсө ал жак жап-жашыл, климаты такыр бөлөкчө. Укмуш бир кооз, мындай дарактар, өсүмдүктөр, өзүнчө эле оазис экен. Аябай таң калдым, сонун жер экен. Анан Исламабадта болдум. Ал жер дагы укмуш, кооз, сонун өнүккөн, негизи эле кала экен, сонун кала экен. Ал жерлерден Пакистанга кирдиңиз, Пакистандан ары? Пакистандан негизги планым боюнча мен Вага бордер посту аркылуу Индияга өтүшүм керек болчу. Индиянын чек арасынан өтүшүм керек болчу. Бирок баягы биз жаңылыктардан угуп жүргөндө март, апрель эки мамлекет ортосунда кагылышуулар болбодубу? Ошол кагылышуунун себебинен посттор, чек аралар жабык экен. Аны мен бул жактан жолго чыкканга чейин эле билчүм. Бирок бул жактагы посттор посольствого барып сураганымда сиз барганга чейин дагы убакыт бар экен. Балким закон же болбосо тартиптер өзгөрүп калышы мүмкүн. Бара бериңиз деди. Анан өзүм дагы бир нерсеси болот да деген ой менен тобокелге салып бардым. Барганда ал жерден өткөзбөй коюшту. Чек арадан өткөзбөй коюшту. Пакистан тараптанбы же Индия тараптан? Индия тараптан. Андан мен ойлонуп, кандай болсо да барышым керек деген ой менен башка жолдорду издеп, негизи бир эле жолу самолет аркылуу экен, самолет менен, Дубай аркылуу экен. Анан билет сатып алдым. Ошол эле Пакистандын Лахор шаарында болчумун, Индияга жакын чектеш шаары. Ал жерден мен Дубай аркылуу Индияга Делиге учуп кирдим. Делиден поездге отуруп, кайра артка Пакистандын чек арасына чейин поезд менен келдим, 500 километр. Себеби мен ошол велосипедти токтогон жерден улантышым керек болчу. Максатыңыз ошол болчу. Максатым бардык жолду велосипед менен өтүү болчу. Поезд менен артка келдим. Анан мен буга чейин башка туристтерден уккан маалыматым бар эле. Эгер сен самолет менен учуп кирсең, паспортуңа печать коюлса, ошол действующий печать менен, жана виза менен, кийин чек арадан кайра чыгып Пакистан жака. Анан велосипедтериң алып өтүп кете аласың деген маалымат бар эле. Ошондуктан мен велосипед, сумка, бардык буюм-тайымдарымды Пакистанга калтырып коюп, өзүм жалгыз учуп кеткен элем. Анан мен Индиядан Пакистанга чыгайын деген жерден мени чыгарбай коюшту. Биринчи күнү кеч калып калдым го деп, чек ара жабыларына жарым эле саат калган экен. Ал жерде баягы дүйнөдөгү эң мындай популярдуу, таанымал болгон жанагы чек ара. Түшүнүктүү, ооба. Индия менен Пакистан кесилишиндеги бири-бирине көргөзгөн жанагы шоу программалары бар, ооба. Ошол баштала турган болуп калган үчүн мени өткөзбөй койду окшойт деп, биринчи күнү кыжалат болгон эмесмин. Анан экинчи күнү күндүзү келдим. Күндүзү келсем мага дагы түшүндүрүштү, бул жерден Индия менен Пакистандын гана жарандары өтө алышат дешти. Анан ал күнү да өтө албай кетип, үчүнчү күнү дагы келдим. Дагы бир аракет кылып көрөйүн деп келип, аябай сурандым. Ошол иммиграция бөлүмүнүн кызматкерлери менен да жолуктуруп, алар да ошентип түшүндүрүштү. Өткөнгө болбойт депчи. Андан кийин мен сумкаларымды алдырайын десем, ал жерден сумка, велосипед, эч бир буюм алып өткөнгө болбойт экен чек арадан. Бир гана документ алып өтсө болот экен. Ошондон кийин мына айтканда менин экинчи саякатым башталды десем болот да. Кайра башынан саякатка даярданып баштадым. Себеби велосипедим жок, кийим, кайра баарын сатып алдыңыз? Жок, баардыгын сатып алганга туура келди. Индиядан, Амритсар деген шаарынан, ошол Пакистанга чек ара болгон жерден кайра башка эски эле велосипед сатып алдым. Колдонулган. Анан менин оюмда Делиге чейин бир 450-500 километр бар эле. 4-5 күндүк жол эле. Ошол жерге чейин эле эптеп жетсем болду. Ал жактан жакшы башка велосипед сатып алсам, жолумду улантам деп ойлоп, бир арзан эле велосипед сатып алгам. Ошол менен Делиге чейин жеттим. Анан мен жолдо баратканда сумкаларым, велосипедим калып калганы мен үчүн бир чоң сабак болду да. Мен башында жолго Кыргызстандан чыгып атканымда ашыкча көп жүк алып алган экенмин. Бул керек болуп калат, тиги керек болуп калат деп кийимдерим көп. А мен Делиге жеткенге чейин ошол 4-5 күнүн аралыгында болгону бир пакетте гана 1-2 кийимдерим бар эле болду. Башка эч нерсем деле жок болчу. Мурдагыдай чатыр, же болбосо уктоочу мешок, эч нерсем жок.
негизи көп деле нерсе талап кылынбайт экен саякаттаганга велосипед менен. Ошентип Делиге жеттим, велосипедим өзүн аябай жакшы көрсөттү. Эч жери бузулган жок, балону желип. Демек ошол велосипед менен андан ары сапарыңызды улантыптырсыз. Андан ары уланттым. Андан ары сиз кайсы мамлекетке кирдиңиз? Индиядан мен Непалга өттүм. Непалга кирдиңиз. Бул акыркы өлкө. Уже жетип калган экенсиз дагы. Ушул жерден суроода сиз кайсыл жерлерде жашап аттыңыз? Себеби климаттык өзгөрүлүштөрдү башыңыздан өткөрдүңүз да, ден соолукка зыяндыгы болду. Себеби бийик өзүңүз айтып атасыз, Афганистандын бийик тоолору менен өттүрсүз, Пакистандын тоолору, андан тышкары Делинин өзүнүн аба ырайы өзгөчө, субтропикалык башкача. Кантип ошолорду ден соолугуңузга зыяны тийген жокпу? Каерге жатып аттыңыз? Жергиликтүү калк сизди, биз кыргыздар туристтерди көрүп калсак үйгө чакырып нан беребиз, ошентип тозуп сыйлаган учурлар болдубу? Ооба, эң алгач менин палаткам, уктоочу мешогум өзүнчө Индияга чейин болгон. Төшөкчөн болгон. Бирок ал менен деле бир 4-5 жолу мен талаада жатып калдым. Индиянын границасына жеткенге чейин. Ага чейин деле Казакстанда болсун, Тажикстанда, Афганистанда болсун, жана сиз айткандай, ошол жергиликтүү тургундар мени көрүп жолуктурушканда аябай кызыгып сурашып атышты. Кайсыл жактан келдиң, кантип келдиң депчи, корккон жоксуңбу, курсаң кандай деп. Анан көпчүлүгү өздөрүнүн үйүнө чакырып атышты. Мен барып аттым. Барып, алар менен сүйлөшүп, таанышып, аларга өзүмдүн сүрөт видеолорумду көрсөтүп, өзүбүздүн жерибиз жөнүндө айтып берип, болгон саякаттагы кызыктуу окуяларды айтып берип, алар да мага өздөрүнүн маданиятын айтышып, эң сонун ошентип алар тажрыйба топтоп, баарлашып, алардын баягы тамак ашын, сыйын көрүп, аябай көп тажрыйба топтодум десем болот. Бул Борбор Азияда, Афганистанда, Пакистанда, Индияда деле ошондой болду? Ал жактарда деле ошондой болуп атты. Болгону Индияда мисалы мусулман эмес адамдардын үйүнө кирген жокмун. Чакыргандар кээде болуп атты, бирок көбүнчө эле мусулмандар менен өзүм барып жолугуп, жана мечиттерди көргөндө эле биринчи ал жакка кирип учурашып таанышкан үчүн алар мени чайга чакырып атышты, үйүнө чакырып атышты. Кээде уктаганга жер таппай калганда, мисалы алар чакырса, алардын сунушуна макул болуп аттым. Бизде баягы жолоочу жолдо калбасын деп негизи эле мусулмандар үчүн баягы мечиттер 24 саат ачык турат да. Аларда деле баягы ошондой бекен, мечитке барып жатып эс алганга мүмкүнчүлүгүңүздөр болот бекен? Жабып койгон жерлер деле бар экен, бирок мусулман экенин көрүшсө, билишсе, алар эшиктерин ачып, киргизип коноктошот экен. Кайсы тилде сүйлөшүп аттыңыз? Англис тилин билесизби? Англисче бир аз эле билем. Ошонсо да тилден коркпостон бардым. Ал жакта көбүнчө эле эгер түшүнө албай калып аткан учурларда жанагындай Google перевод менен которуп сүйлөшүп аттым. Демек сиздин интернетиңиз баштан Бишкектен чыкканы ошо Непалга барганга чейин интернетиңиз болду жаныңызда дайыма? Ооба, мен ар бир өлкөгө кирип атканда, чек арадан өткөндөн кийин биринчи эле сим карта, номер издеп, ошол менен алек болуп аттым. Себеби интернетти жандырып, эң биринчи эле ата-энеме үйдөлөргө кабар беришим керек болчу. Мен ушул жерге жеттим, бүгүн бул жерде калдым деп. Ошон үчүн барган жерден интернети менен, бир айлык безилмит интернети менен сим карталар сатып алып аттым, ар бир өлкөдө. Эми баягы жалпыны кызыктырган нерсе да, сиз айтып атасыз да, көптөгөн баягы маршруттар менен жүрүп турсуздар да. Мунун баары өтө чоң каражатты талап кылса керек да. Пакистандан Дубайга учуп, Дубайдан кайра Индияга кирип, Индиядан кайра Пакистандын чек арасына келиш өтө чоң каражат да. Мунун баарын сизге бирөөлөр демөөрчү болду. Же акча чогулттуңузбу? Мен негизи өзүмдүн чогултуп аткан акчам бар эле. Бирок ошол эле учурда биз там салып жатканбыз, өзүбүздүн үйүбүздү куруп жатканбыз. Анан бул жылы үйдү токтотуп, стройканы кое турайлы дагы мен саякатымды барып бүтүрүп келейин. Анан кийинки жылы буюрса үйдү улантабыз деген план менен мен саякатка даярданып жаткам. Бирок ата-энем саякатыма каршы болушуп, быйыл үйүңдү бүтүрүп үйүңө кир дешти. Мен деле каршы болмокмун. Чын да. Анан ата-энем каршы болгон себебинен саякат жөнүндө ата-энеме айтпай даярданганга туура келди. Бирок үйдү дагы баштап алгам. Анан ошентсе дагы мындай Кудайдын жардамы менен
жана мени колдогон өзүмдүн ошо бир туугандарым, өзүмдүн жамаат байкелерим бар. Ошолордун дагы жардамы менен анан өзүм топтогон акчаларымдын баарын кошуп барып келдим. Купуя сыр болбосо канча кетти? Бул жолу $6.000 акча кетти. Асыл эле кетиптир да. Барып келгениме. Барып келгениңиздин баардыгы кошулганда барып кайра келгениме $6.000 акча кетти. Бул менимче деле аз эле. Аз эле. Сиз ошо 6.000 АКШ долларын коротконуңуз менен 7 мамлекетти көрүп, андан тышкары эң башкысы ошол жерлердин маданиятын, каада салтын, үрп адатын көрүп, өзүңүздүн кругозоруңузду кеңейтүүгө, андан тышкары ошо барган жерлерге баарлашып атып, биздин Кыргызстаныбыз жөнүндө айтууга жетиштиңиз да. Бул албетте. Сиздин өмүрүңүзгө түбөлүккө бул өтө чоң тажрыйба да, азамат экенсиз да. Эми Непалга келип токтойлук. Келдиңиз Непалга. Андан аркы жол кандай болду? Анан негизи эле Эверест деген биз үчүн эми баягы чындыгында эле жомоктогудай, укмуштуу, сөз жеткис баягы бийиктиктер да. Сиздин көрүшүңүз, сиздин көз карашыңыз менен билгибиз келет. Менин көз карашым менен деле бул Гималай тоолору укмуштуудай, жомоктогудай кооз экен. Аябай тоолору, зоолору укмуш бийик. Кыргызстандыкынан бийик бекен? Кыргызстандыкынан албетте бийик. Канчалык алыста турса деле, чоң болгон себебинен жаныңда эле тургандай көрүнөт да тоолору. Анан ал жактын дагы климаты жапжашыл, өзүнчө бир кооз, экзотика. Ал жакка барганда эле мага жаккан. Биринчи эле Непалга киргенден баштап эле мен буюрса Эвересттен келсем, дагы бир жума, 2 жума ал жакта эс алып, жашап, анан келем деген ойлор болуп аткан негизи. Анан тоолордо аябай көп жол жүрдүм. Непалга, Катмандуга баргандан кийин велосипед менен 7 күн жол жүрдүм. Андан кийин уже тоолорго чыгып баштаганда кичинекей тропинка, жөө баскан жолдор менен тепкич болгон себебинен велосипедти көтөрүп жүрбөстөн таштап койгонго туура келди. Ал жактан велосипедти таштап дагы бир 7-8 күн жөө бастым. Эвересттин базалык лагерине чейин. Чынында эле ал жакта туристтер аябай көп. Дүйнөнүн бүт өлкөлөрүнөн келет да. Дүйнөнүн бүт өлкөлөрүнөн, Канада, Германия, Франция, Япония, Корея бүт өлкөлөрдөн келет. Казактар, орустар да көп жүрүштү. Анан чынында эле ал жерде рахат алып, эс аласың да. Элдер жайбаракка шашпай күндүгө 7-8 километр, 10 километрден гана басып эс алып. Бийиктикти көздөй, ошо өйдөнүбүздү ошентип басып жүрүштү. А мен акыркы 3-4 күн калганда, ошол канча күн болду мен блог кылып, өзүмдүн инстаграмыма киргизип жатканда видеолорду. Бүгүн ушунчанчы күн депчи. Бүгүн 75-чи күн, бүгүн 80-чи күн деп. Анан дагы канча күн болуп калды карайын десем, толук 3 ай болоруна 3 күн эле калган экен. Мен 24-июлда Бишкектен чыгып кеткем. Ал жака жетериме 24-октябрга 3 күн эле калган экен. А бирок менин оюмда дагы 5-6 күн жүрсөм жетем деген план бар эле. Анан толук 3 ай болуп калсын деп акыркы күндөрү андай көп-көптөн жол жүргөнгө туура келди. Шашып баштадыңыз. Шашып, элдер ошол туристтер 2 күн жүрө турган жерди 1 күндө жүрүп, 2 күн эс ала турган жерлерди баягы адам өзүнүн организмин климатка көндүрүп, акклиматизациядан өтүш керек болгон жерлерден мен өтпөй шашып баштадым. Бул өзүмдүн ден соолугума бир аз кооптуу болуп атты, бирок ошол нерседе тобокелге салып, ошол нерсеге бардым. Демек, 24-октябрда июлда чыгып, 24-июлда чыгып, 24-октябрда көздөгөн максатыңызга жеткен экенсиз да. Ооба, толук 3 ай дегенде мен ал жерде болуп калдым. Себеби бул жактан чыгарда мен ата-энеме, досторума айтып койгон элем, болжол мен 3 айда жетем деп. Анан өзүмдүн айткан сөзүмө дагы турган болуп калат турбаймынбы, мен ушул күндөр жетсем деп, анан аракет кылып баштадым. Чындыгында эле ден соолугуңузга бирок өтө эле кооптуу болуп тур да. Ден соолугума кооптуу болду. Ал жакка канчалык бийиктеген сайын аба азайып, температура муздаган сайын организм кыйналды. Чынында акыркы күндөрү аябай оор болду. Башым ооруду, көңүлүм айланды, кускум келди, жүрөгүм сылды, ишылып, бардык жерим эле ооруп аткандай болду. Анын үстүндө көп жолдо жүргөн үчүн буттарым, тизелерим ооруп, жана ал жака жаңы барганда жаңы бут кийим сатып алган үчүн алда буттарымды өйкөп чыгып, акыркы күндөрү кыйынчылык менен болсо да, бирок жеткенден кийин бардык нерсени унутуп калдым. Кандай сезим болду ошо жеткенден кийин? Чын айтайын, барганда мага барганга чейинки жолдор аябай кызык болду. Албетте. Жеткенге караганда.
жеткенде мен ойлодум эле, вау деп бир кыйкырып бир башкача сезим болот го деген, бирок анчалык эле сезим болгон жок. Канча бийиктикке чыктыңыз, көтөрүлдүңүз ошондо? Базалык лагерь 5364 метр деңиз Бул деле деңгээлинен. өтө бийик. Бул мен үчүн деле Деңиз деңгээлинен 5000? Деңиз деңгээлинен 5364 метр. Өтө бийик. А мен ага чейин Кыргызстанда бул жерде комсомол чокусуна эле чыккан болчумун, 4204 метр. Анан ошол эле базалык лагердин жанында Калапаткар деген дагы бир кичинекей чоку бар экен. Ал 5644 метр. Ага дагы ошол күнү чыгып, кайра түшкөнгө үлгүрдүм. Бир күндө Ошол бир күндүн ичинде. Демек, бекеринен кичинекейсине карагылжалык болуп тоон аралап жүрүп туруп да, мал багып жүрүп өнгөн экенсиз да, тоо чокуларга чыгып. Жөнөкөй даярдалбаган адам андайга чыдабайт. Болушу мүмкүн. Ошол жерде базада жүргөндө Кыргызстан жөнүндө айтып бергенге жетиштиңизби? Сизге кызыгычтыбы, велосипед менен келгениңизди угуп таң калыштыбы деген суроо. Аябай көп кызыгычты. Айрыкча велосипед менен келгениме, анан Кыргызстандан келдим десем, көп эле ал кайсыл жакта деп сурагатышты. Анан Казакстандын жанында деп түшүндүргөнгө туура келди. Ошол учурда Казакстандан бизге көп келген деп айтып атышты. Көбүнчө эле мейманканаларда казактар көп көрчү элек. Кыргызстандан билбейм, биринчи жолу көрүп атам дегендер көп болушту. Анан Кыргызстан жөнүндө айтып берип аттым. Ал жактын Кыргызстандын деле тоолору ошол Эвересттин тоолору менен аябай окшоштуктары көп экен. Асказоолору, кар жатат, мөңгүлөр биздикиндей. Бүт эле биздин Рацек хижина жайгашкан жериндеги жерге аябай окшош экен. Болгону ал жактыкы бир аз бийик болгон үчүн эле туристтер көп келишет экен. Демек, 24 октябрда максатыңызга жеттиңиз. Кайра артты көздөй кантип келдиңиз? Велосипед мененби же учак мененби деген суроода? Кайра самолет менен эле келдим. Бул жактан жолго чыкканда эле кайра самолет менен келем деген максат менен кеткен элем. Түшүп атканда 2 күн жөө түштүм. Ал жакка мен 5 күн жөө чыккан элем негизи. Анан 2 күн Лукла деген аэропорт жайгашкан кичинекей шаарча бар. Ал тоонун арасында, токойдун койнунда болсо дагы, бирок укмуш кооз үйлөр бүт шарттары менен салынган, бирок көчөлөрүндө бир да машиналар жок. Ал жака жүк, мисалы, продукттун баардыгын жандай өгүз качылар менен ташып чыгышат да. Ошондой кооз жерде аэропорт жайгашкан, эң кооптуу аэропорттордун бири. Ошол дүйнөдөгү. Ошол жерден Лукла деген шаардан Катмандуга учуп келдик. Ал жерден жарым эле саатта учуп келдим. Бирок мен ал жака жеткиче 10 күндө жеткен элем. Ошентип Катмандудан кайра Кыргызстанга Дубай аркылуу учуп келдим. Айтсаңыз, бул өтө чоң ийгилик да, сиз үчүн эле эмес, жалпы кыргызстандыктар үчүн да. Себеби 7 мамлекетте 7000 чакырымда жүрүш бул чоң жетишкендик да. Мамлекет тарабынан кандайдыр бир сиз ушу сапарга аттанаардын астында билдирүүлөрдү калтырдыңызбы? Негизи эле мындай сапарга чыгыш үчүн кандайдыр бир документтерге уруксат алыш керек бекен биздин Кыргыз мамлекет тарабынан? Бизден ошол тууралуу маалыматтарды издеп, мисалы Тышкы иштер министрлигине бардым, бирок биздин эч кандай тиешебиз жок дегендей мамиле кылышты. Анан эркин, демек, өзүңүз каалагандай бара берсеңиз болот экен да? Ооба, өзүң эркин бара берсең болот экен. Эч кандай тоскоолдуктар жок экен, эч кандай документ топтоштун кереги жок экен. Болгону өзүң даяр болушуң керек. Негизи баягы сиз аябай мындай жөнөкөй жигит окшойсуз да. Көбү ушинтип баштаганда социалдык тармактарда, андан тышкары менин кесиптештерим, журналисттерге же болбосо блогерлерге кайрылып, дайыма өзүнүн айтып жүргөн жерлерин баарын көргөзүп, бир чоң пиарга айлантат да. Сиз эмне үчүн анткен жоксуз? Мен билбейм, балким сиз айткандай жөнөкөй болгондо себебиненби. Бирок кыргызстандыктар сизди билиш керек экен да. Себеби көпчүлүк бизди көрүп аткан жарандардын ичине өзгөчө жаштарга сиз чоң мотивация берип атасыз да. Биринчиден, өзүңүз айтып аткандай эле дени сак жашоого, автоунаалардан алысыраак болууга, жөө жүрүүгө, андан тышкары жаратылышка көп басып, элибизди, жерибизди бөлөк дүйнөгө көргөзүү боюнча сиз чоң мотиваторсуз да, чындыгында. Өзүңүзгө сезилеби ушул нерсе? Мага чын айтсам, ушундай чоң бир иш кылып келгендигим жөнүндө эми сезилип жатат. Келгенде эми элдер сурап таң калса, элдер ушундай бир иш кылып келиптирсиң десе, мага эми сезилип жатат, чын айтканда.
ага чейин жөнөкөй эле бир саякат сыяктуу эле болуп аткан да, барып келгенге чейин. Эми Кудай буюрса мынакей алдыңкы биринчи максатыңызды, кыялыңызды орундаптырсыз. Дагы кандай? Жылкы менен, ат менен жүрөйм деген оюңузда жокпу? Кайсы мамлекетке? Дагы кандай бир кыргыздарга бизге кызыктуу бир саякат сапар кылсам деп атасыз да? Элден бөлөкчө кылып. Эгер саякат боюнча кыялдарымды айта турган болсом, негизи мен эң биринчи Кыргызстанды кыдыргым келет. Өзүбүздүн эле Кыргыздын тоолору, чокулары, бир гана тоо чоку гана эмес, шаарларын, айылдарын, негизи эле жалпы Кыргызстанды кыдыргым келет биринчиден. Анан экинчиден чет өлкөлөрдөн Европаны кыдыргым келип атат велосипед менен. Балким бир жылдан кийин же 2 жылдан кийин, азыр ал боюнча мындай деталдуу план кыла элекмин. Бирок Ойлор бар. Кыялдар бар. Жашыңыз канчада? Азыр 34-төмүн. 34 жашыңызда мынакей бизге окшой 50ден ашкан адамдар кылбаган нерсени жазып атыптырсыз да. Эң жакшы да Кыргызстандын кайсыл жерлерине бара элексиз? Областтардан Таласка гана бара элекмин. Ушул быйыл келип эле биринчи Таласты барып көрүп келсем, ушул пландарым толот деген ойдо турам да. Эми Афганистандын бийик чокуларын велосипед менен жүргөн адам үчүн сизге чын эле айтам, ат менен эле Таласка барып келсеңиз болот болсо керек. Түбү ашы менен чын эле мен бул саякатка чейин, Эверестке чейин, Бишкектен Ошко чейин Нарын аркылуу велосипед менен барган элем. Быйылкы эле жылы, ушул июнь айында. Ошондо ага чейин мен Нарынды да көрө элек болчумун. Бул жактан Кочкор, Нарын, Актала райондорун кыдырып, Казарман аркылуу Жалал Абад, ошондой эле Ошко чейин велосипед менен 7 күндө жеткем. Сиз айткандай кыялдарым да бар, ошол Таласка же Ысык көлдү да айланып, велосипед менен саякаттоо. Эң жакшы. Негизи бул мынакей сиз барып келдиңиз, өтө чоң тажрыйба алып келдиңиз да. Өтө чоң тажрыйба. Азыр аң сезимиңиздин өзгөрүлүшүнө сиздин бүгүнкү бул саякатка барганга чейинки жана азыркы мезгилиңиз өзгөрүлдүбү? Чоң өзгөрүүлөр болду. Мисалы, мен азыр сабырдуу болуп калдым десем болот. Чыдамкай болуп калдым десем болот. Бул нерселерди мен азыр байкай баштадым да, үйдөгү эле нерселерден. Мурда бир аз эле кичинекей нерсеге гана ачуум келип кетсе, азыр мындай токтоо мамиле кылып баштаптырмын да, өзүмдү байкай баштадым. Анда дурус менен көрсө, сиз да туурапиз да, саякатта велосипед чыгып келишибиз керек экен. Мен да мен өзүм сиздикине окшош жамча жени мурдун учунда турат. Демек, буга чейинки 24 августка чейинки, июлга чейинки Дурусбек менен бүгүнкү Дурусбектин айырмасы асман менен жердей десек болот экен да. Ооба. Айырмачылыгы чоң. Демек, эн атаңыздар барып келгениңиздерге жакындарыңыз деле кубанып аткан экен да, Дурусбек өзгөрүп, дурус жагына өзгөрүп келиптир деп. Ооба. Рахмат. Сизге эркин микрофон берейин да. Биздин мынакей жалпы телекөрүүчүлөрдүн арасында шыктандыруу, сизге окшоп мотивация алам деген жигиттер болсо, кыздарыбыз болсо, улуу мундун адамдары болсо деле кандай сөз менен кайрылат элеңиз? Мен жана эфирдин башында айтып кеткендей, баштадыңбы коркпо, корксоң дагы башта деген сөздү айткым келет. Бардык эле жалпы кыргыз элине, кичүүлөргө, улууларга болсо деле, себеби биз бир нерсени баштаганда көбүнчө эле бир бизнес болсунбу же үй кура турган болобузбу, бир нерсе ала турган болсок деле, мындай дайыма коркуп, аны кийинкиге калтырып жүрө беребиз. Аны андай нерселерди башташ үчүн мындай идеалдуу учур болбойт экенин түшүндүм. Менин мисалымда деле аябай көп жумуштарым бар эле, же болбосо бир финанс жактан тартылыштыктар деле бар болчу, бирок баардыгын мындай көз жумуп туруп баштадым, корксом дагы. Бирок ошол баштагандан кийин гана коркунучтар кетип, жолдор өзү ачылып баштады десем болот да. Ошон үчүн бардык эле адамдарга кандай нерсе баштагысы келип жүргөн болсо, корксоң да башта деген сөздү айтмакмын. Андан тышкары эле дагы сиз чоң бизге мотивация берип атасыз да. Кыялың болсо орундатыш керек деген туурабы? Ооба, болушунча чоң кыялданыш керек экенин мен түшүндүм. Мисалы, кичинекей эле кыял болсо, ал сени жетелебейт экен, же түртпөйт экен да, ал нерсеге себепчи боло бербейт экен. Мен Эверест деген
кыялды өзүм үчүн укмуш чоң болду эле, бирок ал нерсеге мага жеткениме оңой болду. Себеби бул кыялдын келгени мага 2 ай мурун болгон да. 24 май күнү мен кыялданып ойлонуп баштаган экенмин. Изилдеп өзүмдүн тарыхчамды издеп карасам, андан бери 2 гана ай өткөндөн кийин мен бул сапарга чыгып кеттирмин. 2 ай гана мага жетиштүү болуп тур. Мен ойлойм бул дагы кыялдын чоңдугунан болсо керек деп. Эгер кичинекей эле кыял болгондо, өзүңүз айтып аткандай таласка барып келейинчи деген, аны да бир күн болот да, болот, Кудай жол берсе болот да деп жүрө берсең, балким болбой калышы мүмкүн. Себеби мен көп адамдар менен жазышып сүйлөштүм. Мага жазып атышты. Мен деле Бишкектен Ошко чейин баргым келет, мен деле кыялдан план кылып жүрөм, уже көп жыл болду дегендерди уктум да. бирок орундала элек. Бирок орундала элек. Ошон үчүн дагы да чоңураак максат койсо, ал мен ойлойм батыраак болот го деп. Андан тышкары биздин дагы өзүңүз билесиз, Кыргызстандан дагы баягы барып келген жарандарыбыз бар да, бир нече жарандарыбыз барып келбеди. Андан тышкары эле биздин атактуу альпинисттерибиз бар. Барардын астында бир ооз кеңешип, ошолор менен бир кандай суроолор болсо, ошого жооп алууга аракет кылдыңызбы? Негизи меники альпинизм тармагында өтө эле мындай жакын болбогондуктан бул саякатым. Эгер мен чокусуна чыга турган болсом, анда албетте бармакмын. Биздеги бардык аттуу баштуу, ошол эле Эдуард Кубатов байкебиз, Кадыр Сайдылкан, же болбосо эжекелерибиз быйыл жаңы барып келишкен, быйыл биринчи жолу Кыргызстандан. Негизи чынында мени ошолор шыктандырды да, бул сапарымачы. Анда мен сөзсүз барып, кеңештерин алмакмын. Бирок меники вело саякат болгон үчүн аларга көп деле тиешеси жокко деген ой менен барбадым негизи. Бирок келечекте бир ойлоп койдуңузбу, ушул бардыңыз да, бир Эвересттин башына чоосуна бир чыксамбы деген бир максат коюп койдуңузбу? Ооба, кыялымда бар. Кыялымда бар, ошол Эвересттин чокусуна чыксам деген. Буюрса, ал жакка дагы физикалык аябай күчтүү мындай Талап кылат, күч, жакшы машыгыш керек экен. Мен ошол 5364кө чыкканда эле түшүндүм, буга чейин чыгып келген ошол эжелерибиз болсун, кандай бир чоң күч менен, эрк менен чыгып келгендери жөнүндө ошондо түшүндүм. Мен азыркы күчүм менен чыга алмак эмесмин. Эркек болсом делечи. Болбосо мен деле тоолорго чыгып жүрөм. Ал жакка аябай чоң күч талап кылынат экен. Бир гана мындай сырткы гана күч эмес, эң негизги бул өзүңдүн ички күч. Эрктүүлүк, чечкиндүүлүк, өзүңдү ошол жакка үндөп, мажбурлап, мындай айтканда, ошол жакка өзүңдү ынандырып, ишендирип чыгара турган бир ички күч болуш керек экен. Физикалык эле эмес, демек менталдык дагы, ички мүнөзүң дагы ошого даяр болуш керек экен да. Мен өзүм ошол жерге барып келгенден кийин ал жакка чыккан альпинисттерди мурдагыдан да укмуш чоң мындай сыйлап калдым десем болот да. Алардын ошондой кылган эрдиктерин баалап калдым. Мурда анча билчү экен элек. Рахмат, себеби сизди мынакей мен баалап атам да, ушу 30тан жаңы ашып, алдыга бийик максаттарды коюп, ошо кыялдарыңыздарды орундатып атканыңыз, андан тышкары эле көпчүлүк биздин жарандарга үлгү боло турган инсан экенсиз да. Ийгилик сизге, мынакей өзүңүз айтып атпайсызбы, кыялымда бар, Эвересттин чокусун багындыруу. Ошол кыялыңыз орундалсын, сөзсүз түрдө багындыра бериңиз, андан тышкары андан башка да ойлоруңуз, идеяларыңыз ишке аша берсин. Рахмат. Убактыңызды бөлүп бизге келип ушу кенен маалымат бергениңизге ыраазычылык билдирем. Ийгилик сизге. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушу менен биздин программа соңуна келип жетти. Амандыкта, сак саламатта болуңуздар.